Ассаламу алейкум достор, ассаламу алейкум қырғыз елім. Кемпирабад бойынша мәселе қайрадан қозғалып жатады. Қырғызстанда өзіңер көріп тұрғандай СМИ арқылы Орусияның пропагандасы қатты жүріп жатады. Бұлардың мақсаты бір ғана. Эмне үшін Кемпирабад мәселесі көтеріліп жатады? Қырғызды өзбек менен уруштуруш бір туғандар. Ошоны билип алгыла. Бүгүнкү күнү биз кейбір өзбек телеграм каналдарды, өзбек Инстаграм новостной порталдарды окуп атабыз. Алардагы биздегидей ушундай наразычылыктарды чыгарып, атайын эки элди бири-бири менен уруштурайын деп жатат. Алардын бардыгынын артында Орусия Федерациясы турат. Ушул Адахамжон Мадумаровду спонсировать эткен ФСБ агенттери сыяктуу бүгүнкү күнү Өзбекстанда дагы ошондой күчтөр бар. Бирок Кыргызстанда андай күчтөр көп. Өзбектер өзүңөр билгендей жакын арада эле өздөрүнүн эшиктерин ачты. Ага чейин Ислам Каримов президент болуп турганда толук өзбек мамлекети жабык мамлекет болуп калган. Ага суроо бергенде эмне үчүн мамлекетиңизди жабык кылып салдыңыз ушунчалык десе, алга жооп берген видеосу бар. Биздин дейт ушул орус оккупанттар бизди кайрадан колония кылып, кайрадан басып алып, СССРді жаратып тұрған ойы бар, бұл Путин деген ақмақ адамдың деп айтқан сөздер бар бір туғандар. Жақшылап ойланыңыздар. Бүгінгі күні қату провокация жүріп жатады. Қырғыз менен өзбекті уруштуруш үшін Кемпирабад маселесін қозғап жатады. Адахамжон Мадумаровқа бүгін Кемпирабад кереги деле жок. Ал жакты көрө турган көзү дагы жок. Ал жакты ошол жакта жашаган бир нече элдин арасында тарапташтар бар. Ошолорду козгоп, бир 100 адамды козгоп, үгүттөп эле, чаң тополон кылып, ар кайсы плакаттарды печатать этип алып барып берип, митингтерге чыгып, адам ошол жерде жашаган адамдарды козгоп, тынч жашаткысы келгизбей жатат бир туугандар. Жакшынакай билет, ал жерди Усубалиев берип салган. Ошол маселени кандай, ким берген, эмне болуп өткөн Турсунбай Бакир уулу жакшынакай түшүндүргөн бир туугандар бар, баракчасынан көрсөңөр болот. Бул адамдарды бүгүнкү күнү ушул Кемпирабад маселесин көтөргөн адамдарды 3 критерийге бөлсө болот. Биринчиси бул Адахамжон Мадумаровго окшош орус сепаратисттер. Бизди Орусиянын курамына киргизебиз, Орусияны колония кылабыз деген акмак адамдар. Экинчи критерий бул Орусиядан келген миллион акча бияка СМИге, биякта пропагандага жүргүзүлгөн, ошол пропагандага ишенип калган кыргыз саясатчылар, кыргызстандыктар. Үчүнчү критерий болсо, бүт маселени бүт нерсени түшүнүп туруп, өзүнө пиар кылыш үчүн Кемпирабад маселесин, өзүнүн рейтингин, өзүнө пиар кылып, рейтингин көтөрүш үчүн кылган адамдар бир туугандар. Критический мышлениени ойготкула, критикалык аң сезимиңерди ойготкула, Орусиянын пропагандасына ишенбегиле. Булардын максаты бир гана. Булардын максаты бизди өзбектер менен уруштуруу бир туугандар. Алданбагыла, булар ар кайсы маселелерди козгоп, тиги жер берилип кетти, бул булак берилип кетти, бул суусактагыч берилип кетти деп ар кайсы бүгүнкү күндө провокациялар чыгып атат. Андай эмес, аларга ишенбегиле бир туугандар. Булардын максаты, дагы бир жолу айтып атам, бизди Орусиянын курамына киргизүү. Андай болуш үчүн бизди кошуна мамлекеттер менен ушул таш дооруна алып барып салыш керек. Бизди кошуна мамлекеттер менен бирибизди уруштуруп, чабыштырып, ушул орустардын жакшы сөзү бар, бөлүп жарылып туруп, анан кийин үстүнөн башкар деген. Булардын максаты ошол. Бизди бөлүп, жарып, үстүнөн башкарып туруу. Ошондой. Билбесеңер билип алгыла, укпасаңар угуп алгыла. Кемпирабад маселесин дагы бир жолу айтып атам. Бул нерсенин артында турган максат Кыргызстандын Орусиянын курамына киргизүү. Кыргызстандан, Кытайдан, Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу Европага, ушул Иран, Афганистан, Пакистан аркылуу дүйнө жүзүнө портторго чыга турган жолдорду жаап салуу бир туугандар. Бүгүнкү күнү Орусиянын максаты бизди колония кылып басып алуу. Бүгүнкү күнү аныш деле биз ушул экономика жагынан Орусияга 80% көз карандыбыз. Ушул көз карандылыктан чыгыш үчүн кылынып аткан
проекттерге бут тоскон бул ушул Орусиянын командасы, Адахам Жолмадумаровдун командасы. Бүгүнкү күнү бүт проекттерге бут тосуп жаткан ушул акмактар бир туугандар.